Саламатсыңар балдар. Кыргыз адабияты сабагыбызга кош келиптирсиңер. Бүгүнкү биздин адабият сабагыбызда Арстанбек Буйлаш уулунун Тарзаман поэмасы менен таанышмакчыбыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин сабагыбызга төмөнкүдөй максат коюп алалы. Арстанбектин Тарзаманы менен толук таанышабыз балдар. Андагы берилген негизги тема менен идеясын үйрөнөбүз. Чыгарманын негизинде өзүбүзгө тарыхый маалыматтарды алабыз жана ушул чыгарманы талкуулайбыз. Кыргыз элинин оор турмушу биз үчүн чоң сабак. Элибизди сүйүүгө, мекенге кызмат кылууга тарбияланабыз. Кыргыз эли канча кылымдар жакшы күндөрдү дагы, башынан оор күндөрдү да кечирген, бирок эч качан алар майышып калган эмес. Ошон үчүн кайраттуу, эрктүү, чыныгы, патриот инсандардан болуп тарбиялоого Арстанбектин ырларындагы ушундай нуктагы айтылган таалим тарбияларды өзүбүзгө алабыз деп ишенемин. Кыргыз эли бир топ аламатты оор күндөрдү башынан кечиргенин акын Арстанбек өз көзү менен көрүп буга күбө болгон. Заман кыйчалышып, кыргыз элинин башына ый, муң, кайгы түшөт. Бир жагынан Кокон хандыгы, бир жагынан Кененсары баштаган казак чабуулу, бир жагынан орус падышачылыгынын басып кириши кыргыздардын эсин эки кылган. Ага туруштук беребиз деп канчалаган кыргыз эр азаматтары каза таап кеткен. Мына ушундай оор күндөрдө көчмөн элибиздин малы чачылат, башы кетет. Ошондо Арстанбек замандын ушундай түрүн көрүп, Тарзаман деген чыгармасын жараткан. Мында акын замандын оор мезгилин чебердик менен мүнөздөйт. Элдин малынан, башынан, ичип жаткан суусунан айрылганын айтып, муң канат. Арстанбек Тарзаманды 1860 жылы чыгарган. Бул ырын 15-20 жылдай эл алдында үзбөй ырдап келген. Эл акындын поэмасын бир күндө бир канча кайталап ырдаса да тажабай угуп, көз жаштарын көл кылып ыйлашкан учурлары көп болгон. Айрыкча орустардын басып келерин, жакшы жердин баарын ээлеп аларын алдын ала какшап ырдаган эскерилет. Мисалы, кара жол кылар көлүңдү, коруп алар жериңди, кайсаңдар сенде чара жок, капкандай чабат белиңди. Бул ырын ошол мезгилде кыргыз уруулары бири-бирине чабышып, ынтымаксыз болгонуна кейип, аларды биригип орус аттуу баскынчыга күч болуп туруштук берели деген. Бирок биздин аттиң манаптарыбыз, бийлерибиз алдын ала орустарга жагынып, кайра аларга жол ачып берген. Балбай Баатыр баштаган кыргыздын бир дала илгери тилектүү адамдары биригип, падыша өкмөтүнө баш ийбөөгө аракет кылышат. Бирок өз ара жоолашкан кыргыз уруулары жарашып, ынтымакка келгенчекти орустар акырындап кыргыздын дыйканчылыкка жайылуу жерлерин ээлеп алышат. Ошондо Арстанбек сыздап, бээден тууган керди алды, ченчи келип жерди алды деп элдин мал мүлкү жеринен айрылганын айтып ырдаган. Арстанбектин ырлары советтик идеологияга каршы делип сындалып, эл оозуна жыйналууга тыюу салынган. Ошондуктан да анын ыры жерге таңгак кылып таңылып, кийизге оролуп бекилген эмеспи? Балдар, силер билгендей, өткөндө мен өмүрү чыгармачылыгында айтканмын. Арстанбектин ырлары бул орус падышачылыгын келгенин, алардын баягы кыргыз жерин басып алгандыгын ачык айтып ырдагандыгы үчүн Советтер Союзу мезгилинде бул туура эмес, бул деген улутчул катарында бааланып, акындын ырлары окулууга жада калса, анын атын айтууга дагы тыюу салынган. Анын атын айтуудан дагы биздин адабият ишмерлерибиз коркуп турушкан. Азыр болсо балдар, ушул Арстанбек Буйлаш уулунун ошол мезгилдин үнүн бизге ушул күнгө чейин жеткирип, ошол мезгилдеги кыргыз элинин башынан өткөргөн оор күндөрүн айткан Тарзаман аттуу чыгармасы менен таанышмакчыбыз. Анда эмесе мен силерге видео роликти коюп бермекчимин. Ошол жерден Арстанбек Буйлаш уулунун Тарзаман ырына көңүл коюп
Kane söz eken, etegi yok, çengi yok, eç kiygengen evi yok. Çapan çıgat deçele, biyinkinin balları, takımın cep süylögün, tapan çıgat deçele. Öңü sarı gözü gök, orus çıgat deçele. Uzun çöptün barısın, orup çıgat deçele. Kıska çöptün barısına korup çıgat deçele. Dingüylüğü baş bolup, boluş çıgat deçele. Su başında üyü var, üy başında biyi var. Konuş çıgat deçele, bir eki dep sanagan, kıyın çıgat deçele. Atasından balası, kıyın çıgat deçele. Oңжо koy kuyruk küröň at, orustan çıgat deçele. Oң kulak mis kazan, kaladan çıgat deçele. Tirşunduktun barısına baladan çıgat deçele. Eki başı kaykaygan, kayık çıgat deçele. Meyil kadır bolom dep, ele çegim bulgalap, zayıp çıgat deçele. Ulusunun barısı, çuluk bolop deçele. Hiç atanın baldarı, analuluk ele bolutu deçele. Cancu nazayıp şamal bulup deçelen, adam zattın bilgenin amal bolutu deçele. Kış köbeyip cılınan jayaz ayat deçele. Karındağı jıyılgan mayaz ayat deçele. Korodoğun aydagan koyaz ayat deçele. Jurtturga köbeyip boyaz ayat deçele. Boygo jetken kızdardın baştagıday görkü jok, toyaz ayat deçele. Karagaydın başında çını bolot deçele. Çını menen jülgüskön bir zımı bolot deçele. Altayçalık joldurdan aşmışımda süйлöşkön sırrı bolot deçele. Zayıp çıkıp jıyınga çeçen bolot deçele. Biyinkinin barısı beçel bolot deçele. Ek agayın bir tuğan akalışak deçele. Aytkanından işenbey vatalışak deçele. Kur'an jatı üstünen kat jügüröt deçele. Oşol atты götürüp at jügüröt deçele. Uşul zaman kay zaman, azuluğa bar zaman, alsızlarga zar zaman, berenderge bar zaman, beçaraga zar zaman. Hakikattın aytpagan, til kıskargan tar zaman, kılsaң işin bütpögön, күн kıskargan tar zaman, jatsaң uykun kambagan, tün kıskargan tar zaman. Zamanın geldi zakımdap, taygan itpey takımdap, jaydın günü çöp çıkpay, takır bolot deçele. Andan keyin zamana, anana kirele boldu tuy deçele. Арстанбек келер заман жөнүндө төмөнкүдөй божомол айткан экен. Ошонусу чын эле туура келип турбу, көңүл буруп көрөлү. Заманың келди жакындап, тайган иттей такымдап, көч алды болор орусуң, сары журт болор конушуң. Ушул орус келгенде аштык чыгар жерди алган, ушул орус чыкканда төгөрөктү урдурган коргон болот дечеле. Карагайдын башына чыны болот дечеле, чыны менен жүгүргөн зымы болот дечеле. Чын эле байкап көргөндөй балдар, Арстанбек келер заман жөнүндө абдан туура так баамдап ырдаган экен. Анда эми Арстанбектин өзү көргөн заман жөнүндөгү айткан ырларын окуп көрөлү. Бул орусту карасаң, сууга салды бекетти, жасоолдор келип шарактап, жардынын жалгыз атын карактап, акча катты койнуна, насыя түштү мойнуна. Азаматтан күлкөлдү, айдап жүргөн жылкы өлдү, жорго жолдон суурулду, кайран заман куурулду. Бул жерден болсо акын ошол өзү көрүп, билип жүргөн, аралашып жүргөн карапайым калктын көргөн кыйынчылыктарын эң жакшы алаканга салгандай кылып туруп ырдап берген. Мына ушун үчүн дагы акынды карапайым эл колдоп, анын ушул Тарзаман ырын 15-20 жылга чейин угуп, анын уккан сайын ыйлап, ушундай бир азаптуу күндөрдөн кантип кутуларын айласын тапкан мүңкүрөгөн эл жөнүндө абдан мыкты баяндаган чыгарма да балдар. Биз балдар ушул Арстанбек Буйлаш уулунун Тарзаман чыгармасын комуздун коштоосу менен дагы уктук. Жана мен дагы бир-эки ошол өзү көрө элек жатып алдын ала сезген жана өзү көрүп аралашкан учурдагы кыргыз элинин абалы тууралуу жазылган саптарды окуп бердим. Силер бул чыгарманын мазмуну менен толук тааныштыңар. Анда эмесе мен силерге төмөнкүдөй суроо менен кайрылайын. Жооп берүүгө аракет кылып көрөбүз. Биринчи суроо балдар. Төмөнкү саптар аркылуу акын эмне айткысы келген? Заманың келди закымдап,
тайган иттей такымдап. Ойлонуп көрөсүңөр. Кичине убакыт берем. Бул суроонун жообу орус падышачылыгынын кыргыз жерине басып кире баштаган учурун баяндаган экен. Силер дагы ушундай ойлоду деп мен эсептейм, балдар. Анда эмесе кийинки суроого өтөлү. Устар анын мизиндей оодарылган дүнүйө, бул саптар менен акын кайсы окуяларды айтып жатат? Анда эмесе мен силерге убакыт берем. Ойлонуп көрөбүз. Ооба, силер туура таптыңар. Ошол мезгилдеги карапайым кыргыз элине бир эле орус падышачылыгынын келиши эмес, өз ара уруулардын чабышы, казактар менен болгон чабыш, Кокон хандыгы ар тараптан кысып, эл болушунча эзилип турган. Ошону акын бычакты мизине отургандай сыпаттаган, балдар. Урматтуу балдар, Арстанбек Буйлаш уулунун Тарзаман чыгармасы менен биз тааныштык. Андагы акындын айта турган негизги идеясын үйрөндүк, билдик. Эмесе үйгө тапшырмалуу алгыла. Үйдөн, балдар, силер, мен силерге 4 тапшырма даярдагам, бирок абдан оңой, жеңил, аткарууга кызыктуу. Биринчиси, Арстанбектин Тарзаман поэмасын окуу китептен дагы бир сыйра окуп түшүнөсүңөр. Экинчиси, өзүң жашаган азыркы замандын оң жана терс жактарын ушул акын сыяктуу түйшөлүп, кагаз бетине түшүрүп көрөсүңөр. Андан кийин үчүнчүбүз, Арстанбектин Тарзаман ырын азыркы акындардын аткаруусунда мен жанада коюп бердим, дагы бир жолу окуп, угуп, кайталап коебуз. Анан чыгарма боюнча кийинки сабакка талкууга даярданып келесиңер. Эмесе кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.